өлкөсүнүн курамы болчу. Анткени алар ошол экинчи турдук беттеште Кыргызстанды жеңип алган эле 3-1 эсебинде. Бирок Пакистан албетте башка беттештерди ийгилик жаратуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жок. Айрыкча мына Лаос менен болгон чечүүчү таймашта алар жеңишти алдырып ийген болчу. Эми жыйынтыктоочу оюн Гуам жана Пакистан. Пакистан болсо ток жашыл кийим менен, ал эми көк кийимчилер Гуам өлкөсүнүн өкүлдөрү. Алар эң негизги тарыхый көрсөткүчүнө ээ болду деп айтсак болот. Алар атаандаштардын дарбазасына гол киргизгенге жетишти. Себеби алгачкы 3 турда алар жалаң өздөрүнүн дарбазасына гол өткөрүп алып, бирок өздөрү гол жарата албай жаткан болчу. Пакистан үчүн эми бул оюнда албетте мүмкүн болушунча турнирлик тизмеде өйдөрөөк жайгашканга аракет кылуу гана бар. Негизинен Кыргызстан сыяктуу буларда дагы Азия кубогуна чыгуу мүмкүнчүлүгү жок. Азыр мына курамды көрүп жатасыздар. Эки тарапта тең болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүлөр болду старттык курамда. Кышкырыкты күтөлү, андан кийин курамдарды тааныштырып баштайбыз. Пакистан топ менен, алар старттык кышкырыктан кийин топто ошентип өздөрүнүн өнөктөштөрүнө пас берүү менен баштады. Кимиси ийгилик жаратат, тез эфирде чогуу көрөлү. Кызматыңыздарда болсо, мен баяндамачы Эркин Абдуллаев болмокчумун. Пакистандын курамында бүгүн ошондо дарбазада Хамза 13 номер менен, ал эми аянтак оюнчулар дегенче бул жерде ошол Замат Чаул орун алып кетти. Айпанттын ичине кирген топ кайрадан сыртка чыкты. Ошондой Асиф Ибрахим Асиф 2 номер менен, Анжум Шахид 3 номерде. Андан сырткары Надим Хусейн 4 катар санында. Ал эми Мухаммад Мустафа болсо 6 номерде, Еса Мухаммад 8. Команда капитаны Самат Абдул ал 9 номер менен, Мухаммад Абдуллах болсо 11 катар санында. Ошондой эле 14 номер менен Саят Шахрум Мехбуб жана 21-де Халим Уллах, ал эми Адил Алихан 22. Пакистандын старттык курамы дал ушундай. Жана бул команданын башкы баштыруучусу Ахтар Мохи Уддин. Гуамдын курамы, Гуамда болсо ошондо дарбазада Бензель Ребриано 21 номерде, ал эми аянтак оюнчулардан Мейсан Мани Бусан 3 номерде, Никко Байерли 8, Ориан Гасарис 11, Коул Саблан 12 номерде, ал эми Нехемия Наута команда капитаны ал 13 номер менен, ал эми Риатаро Сузуки ал 14 номерде, Чима Эмбакуен 16, Тристан Сан Чауга түз чыгып кете турган азырынча өнөктөштөр көрүнбөйт. Оң канат бош болчу, бирок ал жака топту жеткире албай жатат дегенче мына азыр келди. Топту жөндөй дагы бул өзүнчө маселе. Ушул оң канатта жүргөн Чима Эмбакуен өзүнө келген топту бир аз алысыраак жылдырып алды эле. Ошол замат Пакистан кайрадан аны өз карамагына алып кетти. Арткы фондо күйөрмандардын саны азыр көптүргөйүп жатат. Пакистандыктар келип да ошол өз курамын колдоого алууда. Эми алар Кыргызстанда жашаган пакистандыктар, студенттер басымдуу бөлүгү дегенче бул жакта гол. Дал ошол күйөрмандардын кубанычына кубаныч кошуп эсепти Пакистан ачты. Голдун ээси Калем Улла 21 номердеги оюнчу. 28 номерде Пакистан алгачкы голун киргизди. Азыр кайтадан көрөбүз. Албетте оң канаттан сонун пас Айпанттын ичине жүктөлгөн. Ал жакта 3 оюнчу жүргөн болчу. Андыктан коргоочулар бири-биринен карап жатканда бирөөсү бош калып калды. Ошондуктан Калем Улла аны өтө сонун идеалдуу пайдаланды деп айтсак болот. Каршы чабуулу жок. Варианттар аз окшойт. Ошол замат чабуулду улап кеткенге, андыктан өнөктөштөрүн күттү. Жаралат. Ал жактан көп сандагы коргоочулар алардын жолун тосуп чыгат дегенче Калимулла кайрадан оң канатка. Калимулла өзү Айпанттын ичинде сокку жакынкы бурчка жана гол. Пакистан экинчи голун жаратты. Сологой оюнчу Саят Шахрум Мехбуб
sol butu menен, sыйкырдуу сол буту менен экинчи голду киргизип кетти. Карасаңыздар, ошол жерде негизинен жакынкы бурчту бул жерде дарбазачы Рензел Ребуриано карашы керек. Же туура эмес позицияда болуп калды, же болбосо ушунчалык күтүүсүз болуп кеттиби? Саед Шахров Мехбуб бул ракурстан өтө кубаттуу соп узатылган экен. Жана траекториядагы өтө ыңгайсыз топ дарбазачыга жетерде жерге серпилип туруп андан кийин кеткен эле. Элеки ошентип Пакистан биринчи голун жарата алгандан кийин көп узабай экинчи голун киргизгенге да мүмкүнчүлүк алды. Кана жооптуу чабуул бул жерде Гуамдан орун алмак. Бирок коргоочулар, Пакистан коргоочулары албетте аны менен макул болгон жок. Өздөрү гол киргизгенден кийин эле кайра мүмкүнчүлүк бере бермек эле. Андай эмес, бул жуттун фаворити Пакистан болгондуктан ошол өздөрүнүн дымагын акырындап голго айлантып баштады деп айтсак болот. Жана ыргак дагы бир аз жогорулай түшкөндөй болду. Ага албетте Гуамдын оюнчулары толук туруштук бере албай жатат. Алар каалаганча чабуулга чыгууда, бирок алардын арасынан албетте экөөсүн гана голго айлантып кетишти. Үч, төрт атаандашты артка калтыруу аракети. Гуам албетте көптүккө салып кетти. Бирок серпилген топто кайрадан эле алар Пакистандын оюнчулары коргонуу ошол жерде эки оюнчудан коргонуп турган болсо экөөнүн ортосунан өтүп кеткен эле. Бул рет соп узаттуу гол. Кандай сонун траекториянын менен барды. Жер аркылуу ушул жогорку ылдамдык болбосо дагы ушул бильярдтагы өздүк таштай ювелирдик тактык менен бул сопку узатылганын көрүп атасыздар. Ушундай өзгөчө көрүнүш. Мынакей жер аркылуу барган жана дарбаза торуна барып жайгашты. Сол бут менен тепкен болчу. Дарбазачы өзүн жерге таштаганга чейин топ өтүп кетти. Мухаммад Абдулла ал дагы өзүнүн сөзүн айтты. 11-чи номердеги Мухаммад Абдулла бул голдун ээси. Азыр болсо кайрадан чабуул топко чыкты. Кармап кала алган жок, бирок коопсуз жайга жеткирди. Азыр 45-чи минутта соңуна чыгып бара жатат. Демек биз 3-0 көрөбүз. Дагы дал ушундай 3-0 кошулду биринчи таймга. Кайрадан сол канаттан журушуланууда. Бардык оюнчулардын ары жагына өттү. Бирок ошонсу дагы Саед Шахров Мехбуб ал топту сактап калды. Мехбуб варианттарды издеп жатат. Кайрадан айпанттын ичине. Ал эми дарбазачы шашпайт. Ошентип Гуам на Пакистандан 3 гол өткөрүп алды. Бул команда үчүн албетте бир топ ири эсептер катталган болчу. Гуам эң Йеменден өткөрүп алган, билесиздер, 10 жоопсуз голду. Алар кабыл алганга аргасы болгон эле. Аларга салыштырмалуу эми Пакистан албетте анчалык агрессивдүү болгон жок. Ошентсе дагы көбүрөөк гол жаратуу аракетин көрө беришет. Азыр кезектеги кооптуу учур, дагы бир гол. Бул 4-чүсү. Кошумча мүнөттөрдө Пакистан 4-чү голду жаратты. Жана дубл жасады Калимулла. Биринчи, 4-чү голдун ээси ал.
мынакей кайтоодон кара көрүнүштөр. Дарбазачы оң тарапка кулаган мезгилде каршы эпкинден кармады дагы. Ошентип карама каршы тарапка топту узатып кетти. Калемулла бул чабуучу, андыктан албетте түздөн түз бул анын жумушу деп айтсак болот. Дагы бир финалдык ышкырыкка чейин биринчи тайм бүткөнчө дагы бир чабуулдун үстүнөн чыкчудай болуп турат дегенче коргоочулар. Кошумча 3 мүнөт артта калды, бирок эреже бузуу катталгандыктан албетте мүмкүнчүлүк берет. Негизинен кошумча мүнөттөр таза убакыт болуп эсептелиши керек. Мында вар иштеген жок, вар иштеген учур. Азыр тирөөчкө тийди. Пакистан 4 гол киргизди, 3 жолу тирөөчкө тийди. Элестеп көрүңүздөр. Эгерде алардын баары ишке ашса, эсеп 7-0 айланып кетмек дегенче жок. Бул кайра башынан. Бул стандартка калды. Азыр ишке ашыра турган болушту. Кайрадан көтөрүп берди. Жана бул ред сейф. Ошол замат ышкырык жаңырды. Биринчи таймды аягына чыгардык 0-4 эсеби менен. 0-4 жана голдорду жараткан Калемуллада дубль. Саид орун алды. Эми болсо биз ошондо Мухаммед Саад Тиванан айтсак болот, 15 номер менен оюнга кирди. Шарафхан 17 номерде ал да оюнга аралашты. Ошондой 18 номердеги Хаснейн же болбосо ал ошондо 3 өзгөрүү менен Пакистандын мыкты оюнчу болууда деген пикирлер дагы келүүдө. Азыр болсо эрежени бул жерде Мухаммад Иеса бузган болчу. Кайрадан Пакистан чабуулун баштады. Көп сандагы оюнчулар карасаңыздар серпилген топто кайрадан эле алар болуп. Алар бир оюнчу көп ойноп жаткандай таасир калтырат. Оң канатка өттү. Ошол эле Абдулсамат дагыраагы баш менен сокку жана гол. Эки борбордук коргоочунун ортосунан азыр топту сүзүп кетти. Калемулла хет-трик бул оюнчудан. Ошондо биринчи, 4-чү жана 5-чи гол дал ушул Калемулланын аткаруусунда. Баш менен кандай сонун сокку дарбазачы жардам бере алган жок. Голдук пас болсо ошол эле Абдулсаматтын аткаруусунда. Абдулсаматтын ушунчалык ыңгайлуу кылып топту чыгарып бергенин көрүдөсүздөр. 5 гол эми рекорд жаратуу үчүн, рекордду кайталоо үчүн дагы 5 гол керек, жаңылоо үчүн 6 гол керек Пакистанга. Кандай сонун өтө бийик деле секирген жок. Ошондой соккуга күч кошуу үчүн ордунан бир козголуп туруп 9-дукка топту багыттап кетти. Экинчи таймдагы алгачкы голду көрдүк. Ошентип дээрлик 10 мүнөттөн өтүп өтпөй, анын пасы таамай болбой калды. Ошондуктан кол көтөрүп кечирим сурап жатканын көрдүңүздөр. Өнөктөштөрүнүн байкадыңыздар ушундай алыска топту теппей калды. Пакистан болсо прессингте анын жыйынтыгында топту алып коюп атат. Кайрадан омбутун алды дагы тепти. Кандай гол! Алмашууга кирген Шарафхан. Ошентип 6-чы голду, кезектеги голду жаратып кетти. Мына карасаңыздар. Рикошет орун алган экен. Дал ошол рикошет өзүнө таасирин берди. Топ көтөрүлүп кетти дагы. Дарбазачы ага реакция жасай алган жок. Алмашууга кирген оюнчулардан азырынча гол дал ушул Шарафхандын аткаруусунда. Коргоочуну бирок сонун алды, байкадыңыздар. Азыр болсо бул жакта өзгөрүү орун алып жаткандай. 20-чы номердеги ошондо Гуамдын оюнчусу бул Тарик Батлер оюнга кирди. Эми мында Мухаммад Иеса ошентип аянтты таштап кетти. Бул дагы 4-чү алмаштыруу Пакистандын курамында.
азыр сейрек кездешкен. Чабуулдардын бири башталбай калды. Гуам тараптан Абдулсамат баратат. Абдулсамат өзү гол киргизди. Буга чейин жалаң голдук пастарды чыгарып берип жаткан Абдулсамат бул рет өзү 7-чи голдун ээси болуп турат. Ошондо рекордко акырындап жакындап барышат. Беттештин негизги убактысы бүтөрүнө дагы 20 мүнөт бар. Дарбазачынын артына таштап кетти. Экинчи кабаттан азыр артта бирөө болсо чуркап келип тееп кетмек. Ал жерде тескерисинче 12-чи номердеги ошондо Кол Саблан бар болчу. Баш менен кандай гол! Ошол эле Абдулсамат ал дубль жасады. 7-чи, 8-чи гол Абдулсаматтын аткаруусунда. Пас дагы сонун чыкты, офсайдда орун алган жок. Карасаңыздар, сонун суруу чыкты дагы. Өтө тактык менен тирөөчтүн ички тарабына тийиптирбей, тийип топ ошол жактан орун алды. Ал эми 0-8 эсеби катталып турат. Жаңылбасам Шарафхан бас болчу, бирок пакистандык коргоочулар ишенимдүү болду бул жерде, ачыгын айтуу керек. Эми оң канатка берилди. Ибрахим Асиф баратат. Ибрахим Асиф бир атаандаштан өттү эле, анын бутуна тийип кеткен. Ребуриано ошол жактан байкалгандай болду. Азыр кайрадан топто алышты Пакистан оюнчулары. Бул жерде ошентип ийгиликтүү жүрүш болгон жок. 8 гол, Кыргызстан 9 гол киргизген. Аны алдыдагы мүнөттөрдө албетте байкап көрөбүз. Параллелдүү беттеште дагы деле эсеп сандары 1-0. Ариет Абиловдун голу жалгыз бойдон калууда. Кыргызстан ошондо Камбоджага каршы беттеште ушундай көрсөткүчкө ээ болуп жатышат. Сонун келди. Айпанттын ичине кирди. Көтөрүп берди. Баш менен сокку узатып гол жаатты. Кайрадан эле Абдулсамат. Абдулсамат 7-чи, 8-чи, 9-чу гол анын аткаруусунда. Хет-трик жасады Абдулсамат. Жана пасты өзгөчө белгилеп өтүү керек. Өтө жакшы пас берди. Көрүңүздөр, топты көтөрүп берди. Жана ошондо Йеменге каршы беттештер старт курамына чыккан болчу. Айпанттын ичине топ кирди. Ал эми азыр Ибрахим Асифка туура алды. Ибрахим Асиф эми албетте азыр чабуулда көп оюн жүргүзүп атат, бирок негизинен Ибрахим ошентип 0-9 Кыргызстандын көрсөткүчүн кайталады. Биздин ошондо бир оюнчубуз пенальтини киргизе албай калган болчу. Эгерде пенальти жара алса, анда 10-0 болмок. Эми бир гана Пакистан кандай сонун гол! Эң алыс аралыктан гол жаралып кетти. 2 орундуу санга жетти Пакистан. Жана Хаснейн. Бул 18-чи номердеги Хаснейн буга чейин голдук пасты берген. Кандай алыс аралыктан тепти. Дарбазачынын бери чыгып кеткенин көргөн. Оюн таласын көрө билүүсү өтө мыкты. Жана жогорку чеберчилик менен бул сокку ичке ашты. Ама эмес гол көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Мени кызыктырганы дал ошол нерсе. Ошондой эле Кыргызстан менен демек Камбоджаныкы 3-0 менен жыйынтыкталды. Ал эми бул жакта 11-чи гол. Абдулсаматтан покер. Ошондо уландан ийгиликтүү үйлүгүн улантып жатат. Мына көрүңүздөр. Дарбазачы менен жеке-жеке жана ошол жерде ийгиликтүү болуп кетти. Бөл 10. Жемишке ашкан. Бул жакта болсо финалдык кышкырык. Финалдык кышкырык ошентип жаңылдар. Жыйынтыгында 10-0-11 менен Пакистан ийгилик жаратты. Куттуктайбыз Пакистан өлкөсүн, алардын футбол күйөрмандарын.